Эртең менен Аксыда тургундар ичимдикке ууланган деген кабар желдей тарады. Алгач борбордогу сайттардын бирине Кара Суу айыл аймагында 20 адам спиртке ууланып, 7 адам каза тапкан боюнча жергиликтүү тургундардын бири билдирген. Биздин канал ал жакта жашаган жашоочулар менен байланышканда чын эле көз жумгандар бар экени тастыкталды. Ошо жанында отурган аял айтып атты, ошо бала ошентип чай ичкен экен, ошондон болду окшойт деп. Анан кийин туштарынан билбедим кандай болду деди. Ошентип чай ичкендердин баары ушундай болуп атат дешти. Ошентип айтышып калды. Эмне болду деп эле сураган жокпуз. Мына жерден эле тигилер менен алышып калдык, ошо врач айтты, жетпей коет тишеде туруп дегенден биз туруп калдык ошол жерде. Аял тургун жана өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин молдо айке дагы пулстар түшүп жаман болуп эмне кайра повторно эмне болгондон кийин туугандары врач айтты, биз азыр станция жок, биз өзүбүз жооп беребиз деп анан жөнөштү жолдон өтүп кетти да. Кара Суу айылында жашагандардын маалыматын алайык. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого талапкер 2-мартта 19 кишини Кара Жыгач айыл өкмөтүнүн аймагында тамактандырган. Ал айылдык кеңешке талапкерлигин коюп жаткан айым жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Эргешевдин тууганы Бурулкан Эргешева экени айтылууда. Ал адам жергиликтүү кеңешке талапкерлигин койгондугун айыл өкмөт башчысы ырастады. Мени Алмаз Эргешевдин атасы менен бир тууган. Атасынын карындашы болот. Алмаз Эргешевдинчи. Каттоого коюлган деп мен ал жерден азыр эми расмий тактай элекмин, бирок каттоого коюлган деп айтылган. Муну Аксы Таш көмүр аймактык шайлоо комиссиясы да ырастады. Кара Суу айылынан Эргешева Бурулкан деген талапкерлигин койгон. Ал бар. Мен ал чай берген боюнча мен точно маалыматым жок, ал тууралуу айта албайм мен. Жогоруда окуя катталганы тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы дагы тастыктады. Каза болгондор 50-70 жаштагылар. Бирок мунун жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого тиешеси жок экенин белгилешүүдө. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүрүп жатат. 4-март күнү Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 280-беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Аксыда ууланып каза болгондор жакын туугандар болгон. Алар 23-февраль 8-мартка карата чогулушкан. Уулангандардын арасында айылдык кеңешке талапкер делинип жаткан Бурулкан Эргешева дагы бар. Ал дагы азыр ооруканада. Көйлөк болчу. Ал кайында жөнүндө сөз деле болгонбуз, эч ким сүйлөгөнбүз. Мен аталаш эжеме кетип калганбыз жарымдан. 3-4-үнө караган түнү Аксы районундагы аймактык ооруканасына 4 адам кайрылып, 3-өө каза болгонун айтат. Ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин кызматкери Бүбүжан Арыкбаева. Ал эми бирөө терапия бөлүмүндө дарыланууда. Абалы орто оор. Андан тышкарда 3 киши үйлөрүндө ошо больницага жетпей көз сумушуптур. Ошо менен 7 киши кайрылган жок, эми баягы 7 киши баягы такта, а калгандары өз 19 киши болгондо 12 кишини азыр ошо медициналык кароодон өткүзүшүп атат. Алар салат, беш бармак, анан суу кошулган спирт ичишкен. Кептин баары дал ушул алкоголдук ичимдикте жаткандай. Анан болгондо да жанагы баклажка деп коебузго, жана бошолгон пластикалык бутылкалар, ошондон куюп алып барган экен. Мурда бир ушундай бир каттоо болгон. Ошондой бутылканын ичинде, ал бутылканын ичинде ар нерсе коюлушу мүмкүн ага чейин. Ошондой бутылкага куюп, ошондойдон сатып алганбыз деп атат, бирок иликтөө бүткөндөн айтабыз калганын. Иликтөөнүн жыйынтыгы 5 күндүн тегерегинде даяр болот. Атылган департаменттин жергиликтүү санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору менен Аксы районундагы аймактык ооруканасы биргелешип топ түзгөн. Алар Сый чайга барып, каза болгон жарандардан сырткары 12 тургунду медициналык кароодон өткөрүп жатышат. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.